Темиралының мына біздің ұлы гений Чырчыбыс Рыспай Абдықадыровтың үйінде 1,5 жыл жашаған Рыспай Абдықадыровтың құлқын өзін білген түркіші кіші. Şu kişi şu Temиралының Тоғыр Бөксөрі деген шығармасы бар. Ошонда Рыспай Абдықадыров менен Чыңгыз Айтматовтың жаңағы қоғысты емес, настоящий образын берген. Ошол ушу Темиралы. Bir қол жаппай шығырды. Қол жаппаңыздар Темиралы Гавске. Екіншіден гитараны басып қошып айтып кетіңіз. Екіншіден эмошон айтайын деп отырмын. Мен үшінші жашқа келіп, бұдан 4-5 жыл бұрын екен, Темиралының гитара ойнауы мен оғызым ашылып, езім алып қалайын дедім. Көп мен өзі искусствоны қызыққан, ошол оғыншылардың бәрін жақсы көрген адам қатары ушу Темиралының гитара ойнауында мен қан бердім. Кыргызстанда меніңше Темиралыда гитара ойнаған адам жоқ. Мықты. Бұл үшінші Чыңгыз Айтматов, Рыспай Абдықадыров, адан гитарасы. Төртіншіде мен бүгін тойға келмейін деп қатарымды біле. Себебі кеш айтты. Сөйтіп ертең сізге ертеменен ерте пригласительный жөнөтөм. Телефон деді. Жөнөткенде жоқ, звонить еткен жоқ. Бірақ мен ушунун жанагы Рыспай эке, Чыңгыз Айтматов өзүм гитара ойнаган үчүн анан төртүнчүсү Иманалы Саркулов мени бир тууган тайган болот деді. Ошо 4 себептерден мен келип калдым. Ошонда 4 конверт бересиз болгондой. О, керек. Ошон үчүн туган байдан мурда мен кол көтөрөйүн деп уялдым. Тойго барып келдим да. Жеңем маркы тойго келди, сиз буга келдиңиз. Той, жеңем аксылыкта дагы бир тойдо калдым. Ошон үчүн экини алып коюш керек эле да. Бирөө айтты, бирөө бере калды. Көп сүйлөсөм кечирип коесуңар. Анан Темиралы мына айтып кетти жана биздин депутатыбыз. Чындыгында бул жалаң эле гитара эмес, бул аябай өзү үйрөнүп жүрүп, мына Кыргызстанда ушундай төбөсү көрүнгөн окуучулар баалаган мындай ийгиликтерге жетип атышат. Мына ушундай жерге кудалар кыз берип отурасына дейм да. Бекеринен Каримов Намангандагы көп мечиттерди бузган эмес. Ошо Намангандагы мусулман динин, жалпы эле Орто Азияда мусулман динин орноткон, алып жүргөн адамдан билим алган Кыргызстанда жалгыз гана Темиралы экен. Ошону өнүктүрүп бүгүнкүгө чейин чыныгы динди, чыныгы илимди бизге жеткирип жатат. Биздин молдолор окшоп тиги дүйнө барсаң тозого чөсүң дебейт бул киши. Минтип койдуң ширик дебейт. Илим жолунда ушул динди илим жолунда кыргыздарга жеткирейин деген адамдардын бири. Ошон үчүн Темиралы эке баалуу. Ошон үчүн кыргыз мамлекетинде ушундай адам болушу. Бүгүн биз дин боюнча да кыйналып турган убакта Темиралы экенин илими, Темиралы экенин китеби менен көп адамдар динди түшүнүп, билип, кайрадан ойлоп жүрөбүз. Ошон үчүн мен билим берүү жаатында эмгектенип жаткан адам катары Кыргызстанда билим берүү министрлиги эмес, үйрөтүү министрлиги болуш керек да. Анан чоң эле рахмат ошол жерден колуна тапкан нерсеси менен ооруп, ушу бороондон койдуна калып сактатылган экен. Мына ошол бороонду кайра кайталанып атат. Бул дагы жөнөкөй эмес. Мына ушул бороондо төрөлгөн Темиралы экенин таңазалап биз айтып эле коелу, мына агаларым баарысын айтып беришти. Буюрса мына ушул бороондо төрөлгөн Мухаммед Алинин менен Асел келинибиз мындан да бир сонун ийгиликтерге жетишет. Ушу тилеген тилегиңиздерге жетиңиздер. Ушулар ушу бала чакалуу болсун, базарлуу шаар болсун, ушу сиздер каалагандай, биз күткөндөй мыкты үйлүү болсун. Тоюңуздар куту болсун. Рахмат. Эми кээ бир адамдар сиз өмүр бою илимде жүрдүңүз, илим жолунда жүрдүңүз. Сиздин канча деген эмгектериңиз эми эл баалайт. Сиз бекер эч нерсе албастан ушунчалык кыргыз элине ушунчалык чоң из калтырдыңыз. Сизди кээ бир адамдардын баардыгы унутушу мүмкүн. Сиз тарыхта кала турган адамсыз. Темиралы кезде. Эми сизге айтып кетип турган көп сөздөр бар. Эми сиздин бир туугандарыңыз бар ушу сиздин эмгектериңиз жөнүндө айтып кетпеди. Мен калуу тилегим той кылгансың Кудай таалам ушу 2 жашты бактылуу кылып, кийинки жылы бешик тойго ушул жерде турган баардык бир туугандар
жакшы санамаштар беш тойго келгенге Аллахым насип кылсын. Анан ушу эжекем тууралуу айтып берсек, эжеке, сиз эметтиңиз, Кудай Таалам ушу Аллахым шифасын берсин, эч оорубаңыз. Баягы жашып кететинче айтып кете турган сөздү эжемде сүйлөй атпай, мунун өзүнчө бир себептери бар. Эжекем кичине бир сыркоолоп жүрөт, Аллахым шифасын берсин, көп жашагыз, өмүрүңүз узун болсун, эжеке. Анан кийин жалпы коноктор бар. Сизди биз түшүнүп атабыз. Ушул жерден бир айта албай, сөзүңүздү айта албай, сөзүңүздү аягына точка кое албай жашып кеттиңиз. Мындан ары жакшылыктар болсун, өмүрүңүз узун болсун. Көп жашаңыздар. Кезде үйүңүздөн бир рызкы береке кетпесин. Кудай Таалам ошо бүгүн жакшылыгыңызда турасыз. Уулду үйлөйм деген бир канчадан бери үмүт бар эле. Мына бүгүн ошо Кудай Таалам бүгүnkү насип кылыптыр. Ушул тилектер кабыл болуп, экөө бактылуу болсун, небере чеберелериңиз болсун. Жана жогоруда айтып кетпедимби? Сизди неберелериңиз, чеберелериңиз Кудай Аллах субханаху насип кылса, биздин атабыз, чоң атабыз, тай атабыз ушундай киши болгон деп сиз тарыхта кала турган адамсыз. Агай, күнүнө 12.000 кадам басыш керек экен. Бүгүн 12.000ге жетпей калып, мына тойго келип алып, базуудат эми фойеге чыгып алып. Ушундай керемет агайларыбыз бар. Мына 12.000 кадам басыш керек. 12.000. 10дон ашыптыр, жаңы эле ашыптыр 10дон. Эми үйгө барып дагы басат окшойсуң да. Жок, ушул жерден толтуруп Ушул жерин толтурушуңуз керек. үйгө барганда убакыт жок. Үйгө барганда иш кылыш керек. Мына агай. Профессор Сулайман Кайыпов, этнограф, тарыхчы, адабиятчы, фольклорчу. Мына азыр ден соолук, туура тамактануу боюнча да бул киши чоң адис. Мына басып атат ушул жерде, тооба кылдым. Ушундай да кишилер болот экен. Мына фойеге чыгып алып басып атат. Кичинекей сороз, балапан, бала эленер. Бала чакаңар жок эле. Андан кийин да далай убакыт өтүп, Кудайдан тилеп сурап атып, анан кийин бала чакалуу болдуңар. Оңолган эже күйлүү күчтүү ким эле мен ошол киши өткөндө абдан таң калгам. Ушул киши дагы дүйнөдөн өтүп турбайбы деп абдан таң калгам. Мага түбөлүп тура берчүдөй күчтүү ушундай киши көрүнчү эле. Ыйманы саламат болсун. Андан кийин анан бала чакаңар мына чоңоюп, бүгүн той берип атасыңар. Эми тойда эки бала калып эле, бул өзү атактуу кишинин баласы болуш, Мухаммед Али айналайын. Сен туура түшүн. Атактуу кыйын кишинин баласы болуш өтө кыйын. Сен үйлөнүп атсаң деле атаң жөнүндө сөз кыла беришет. Муну аксылыктар мактанып эле Темиралыны мактайт. Туура, Темиралы мактоо татыктуу. Бирок мен айтайын дегеним, мынау 2 жашка бир тилек. Анан кийин бир насаат сөз. Айланайын. Асел, силер мына жаңы үй бүлө куруп жатасыңар. Кыргыз өзү Асел. Кыргызда үй бүлө курулуу деген бир чоң тарыхый окуя. Себеби үй бүлө курулуп, анан кыргыздын саны көбөйөт. Биз көбөйүшүбүз керек. Biz azelbiz. Көп бала чакалы болгула. Көп бала чакалы болуп, аларды ден соолукту багыш үчүн үйдөн ынтымактык керек. Ынтымак болуш үчүн биринчи иретте кечиримдүүлүк болуш керек. Кечиримдүүлүк дегенди көбү билбейт. Кечирип коюш керек. Кечиримдүү болуш керек. Эшиктен Мухаммед Али бул иши кыйын эркек кишинин. Чарчап келе турган болсо, эмне салбырап чарчап келесиң сен деп жаман көзүң менен караба бир жолу. Бир жолу карап койсоң, экинчи жолу да карайсың. Экинчи жолу карасаң, үчүнчү жолу карайсың. 3 карагандан адат болуп кетет. Адаттан кийин мына ошол тагдырга айланат. Мухаммед Али, сен дагы үйдө бала чака, үй бүлөнүн иши кыйын иш. Сен келгениңде тамагың даяр болбой калса, эмне кылып аттың эле ушуга чейин дегенсип, жаман көзүң менен, көзүңдүн кыйыгы менен караба. Себеби бир жолу ошентип койсоң,
Bir жолу bir кычык сөз айтып койсоң, 2 жол айтасың, 3 жол айтасың, анан адат болуп кетет. Анан турмуштун даамы качат ошону менен. Бактысыз кишилер ошентип күндө айтышып, күндө чабышып, бирок бир үй бүлөдө жашай берип, өмүрүн коротуп алат. Силер андай үй бүлөдөн болбогула. Дайыма Хусейин Карасаев менен Айшахан жеңенин үй бүлөсүндөй үй бүлө болуп бергиле. Анан көп балалы болгула. Бапыраган бардар турмушта жашагыла. Кудай ырыскы ыкманыңарды бийик кылсын. Дайыма үлгүлүү үй бүлө деп Темиралы менен Гүлбараны гана эмес, тааныган билген биздерди дагы бактылуу кылып, сыймыкабөлөп жашагыла. Силерге бериле турган бүгүнкү тапшырма ушул. Ата-энеңе болсо, чыныгы ден соолук каалайм. Мындан кийин буларга ден соолук керек. Ошо ден соолугун дагы карап койгула. Анан калган нерсе Кудайдын колунда баары боло берет. Өлкөбүздө тынччылык болсун. Силер бейпил иштей турган, жашай турган доор болсун. Дайыма тынччылык болсун. Өлкөбүз өнүгүп өссүн. Эч бир өлкөнүн алдында биз кичинекей элек, биз мындай элек деп тиңшейип жер карап турбай турган элдер болушубуз керек. Ошого салым кошушуңар керек. Көп болот, ишибиз болот, сапат болот да. Эми сиңе ийгилик кечиресиңер. Ал жерде сөккан эниме берейин. Рахмат. Жанар Мамлетович, уктуңуздар, космонавттарга. Булар молдолордо кече бошоду өзү. Иш көп буларда дагы. Анан азыр айта албайсызбы, Темиралы аманат деген нерсе өзү бул айтыла турган парыз. Россиядан Макен Исаков деген адам ушу Темиралы Гүлбара силерди куттуктап, ушу 2 жашка бакыт каалап, сөзсүз айтып кой, менин салам дуайымды деди. Ошо киши да мына ушу Темиралыга агасы катары, бир чети а киши да устаты катары, бир туугандай жүрүп калган кишилер. Мына ушу жерде отуруп баарыңыздар көрдүңүздөр. Мына биз таластанбыз, нарынданбыз. Бирок эмне бириктирип турат? Ошол мамиле. Жакшы мамиле, ушу жаш кезде, кичинекейибизде мындай аралашып калганбыз да. Мына Оңол Беже өзү бир касиеттүү киши. Ушу кишини айтпасак болбойт, ошо киши эми сүйүнүп отургандыр. Мухаммед Али Тайнең. Кыргыз Жумурайды билген киши ошо киши. Ошо кишинин батасы далай кишиге тийген. Анан ушу Мухаммед Али төрөлгөндө мына Оңол Беже Макен Байкеден суранып, мына сиздер күбөсүздөр ушу батаны берип койчу Макен деген экен. Ошондо Макен Байке жемейин молдо болбосо кандай кылам десе, жок, сен бер, сенин ата бабаңда касиет бар деп, мына ошо Макен Байке бата бергенден кийин 1 жылдан кийин Мухаммед Али деп мына ушул алып төрөлдү. Макен Байкенин чыныгы биринчи коюлган аты азан айтылып Мухаммед болгон. Кийин анан чоң апалар эркелетип отуруп Макетай болуп калган да. Ошон үчүн Макетай чоң атаңан сага чоң салам, бактылуу болсун деди. Бул аманат ошол адамдардын кешигин ичип, ошолордун батасын алып жүрө берген үй бүлөдөн болгула. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Кочкордон алдым. Кочкордон дегенди бир нече жол айтты. Андан кийин да улам сүйүнчүлүп атты. Анткени агайдын жанында жүргөн шакирттер, мен да бул кишинин шакирти болом. Азыр Темиралы Кунашевдин өзүнүн мектеби түптөлүп калды. Ошол мектептин ана башы да кочкорлук, ичинде мүчөлөрү да кочкорлук. Анан агайдын карабайсыңарбы, эми ушул жогору жактын буйругу болуп, кочкордон куда өтүп атат. Бул дагы жөн жерден эмес. Агайдын ошол мындай бир касиеттери жанагы айтып аткан. Анан экинчи жагы, агайыбыз Курандын ичин чечмелеген өтө мындай бир кызык чечмелеген жерлери бар. Суу каптайт. Эмки жылы 24-жылы, 23-жылы деп айтса биз ишенч эмеспиз. Так ошол агай айткандай болуп атат. Агайды карап турабыз. Агай эмки жыл кандай болот? Куранда эмне дейт? Бул кишинин чындыгында маалыматтар өтө көп. Анан бүгүнкү күндө дагы агай жөн жерден тандаган жок. Биз ойлоп атабыз да 15-и баарыбыз той болуп атат. 15-и эмнеге 15 деп деле мындай
ой салган киши болбосо керек. Бүгүн ушул жылдын 24-жылдын жыйынтыктоочу ай толуп турган күнү 15-ке. Аны агай айткан жок, жарыя салган жок, бирок ал ошондой. Агай баарын болжоду. Анан ушундай күндө эшикте баягы кар жааганда, жаан жааганда Кыргызда Кудайдын нуру жаады деп коет. Ушул бүгүнкү күндө ушундай Кудайдын нуру жаап турган мезгилге туш келип атат. Агай чыны менен сүйүндү. Агайдын жубайы жеңебиз жана сүйүнгөндөн сөзүн айта албай калбады. Мына ошол кубанычын биз тең бөлүшөбүз. Эгерде атам аалы бүгүн тирүү болгондо аябагандай жакшы ак батасын берип турмак. Ошол кишинин ордуна мына биз апамдын атынан дагы үй бүлөбүз менен терең ишенебиз. Бул жубайлар көбөлүк жубайлар болот. Башталгандай бүгүнкү күндөн баштап ак кагаздан жашоо башталсын. Бактылуу болуп, келечекте жакшы инсандардан болмак. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мухаммед Али, Асел, кармашкан коңга мекен болсун. Чын денсаулык, узун өмүр, бакыт таалай. Бар достордун баарына кошулабыз, аманчылык болуп, жакшылык үстүндө жүргүлө. Ай рахмат, барыңыздар коллегасыздар да? Мындай жолдо турганда жаман серьезныйсыз бар, эмне деп күлөт элекесиңер, отураңар. Сен мен күлгөн кайны биринчи жолу көрдүм. Өзүм өкүл атам кайы го мына. Азыр мен сиздерге сөз берип алсам, эрте сөз берип койсом. Биякта коноктордон бирөккө таарынып атат. Буларга акырында өрбөйт белең дейт. Эмнеге десем, жана биздин ичкенди уккан булар азыр чыгып алып тосот дейт. Акырында өрсөк булар сүйлөшөбүз кетип калат элек дейт эме. Рахмат. Айткан каалоо тилектердин бардыгы кабыл болсун. Эч качан катарыңыздар кемибесин, ортоңуздар толсун. Түйшүңүздөрдү билебиз, жумушуңуздарды оор, өлкө үчүн, элдин коопсуздугу үчүн колуңуздардан келишинче аракет кылып атасыздар. Күндүн айтыма түнү саат 12-де силер уктабайсыңар, анан биз уктабайбыз. Чын ишиңиздерде ийгилик болсун, аман болуңуздар. Анан бир нерсе бересиздерби же төркү аласыздар? Берсеңер да керек, ошо. Күлгөн кайнана берген кайны биринчи жолу көрөт атам. Кол чапканыңыздар, рахмат коллективге. Жаркана эличилигин жаштардан болуп, рахмат, Кудайга. Урматтуу Куда, мынакей бүгүн той, 2 жаштын гүлдөнүү тою өтүп, ушу жерге келген эл журт, тууган рух, көрө жолдош, Куда сүйөктөрдүн баардыгы жакшынакай батасын берди. Ушу 2 жашка берген батасы кабыл болсун. Мындан ары үйүңүздөрдө да ушулар 2 жаш ак жол той болуп, мындан ары дагы той болсун үйүңүздөрдө, дайыма мындан ары да жакшылык көп болсун үйүңүздөрдө. Келген конокторго чоң рахмат, берген батаңыздар кабыл болсун, той боласың. Рахмат, Темиралы ака. Урматтуу коноктор, бүт баарыңыздардан ыраазымын. Келип кеткениңиздерге ак бата тилектериңизди берип, анча-мынча кемчилик болуп турса, бүгүн пендечилигиңиз аны жашырып коебуз. Кудагай, мен дагы айталайын. Кызды бергенде мен эжем күйөөгө тийгенде кетирем. Сизге ушундан жүздөгөн кишилердин алдында айтайын. Аселге конкуренти жок. Топ кылабыз. Менин бир эркек балам бар. Бул жагынан алып биздин жолубузду айрат. Ушунун батасын кийсин, азыр 2 кишинин батасын алып коелу. Сүйүндөгө ошо аксынын Мухаммед Али жеринен аксакалыбыз артынан ошо 20 жылдан бери мечитте имам, ошо мечитте жетип ай чоңурсак берет. Сиздерге келиңиз. Рахмат. Эми урматтуу коноктор, туугандар, бүгүн аябай жакшы той болду. Эми Темиралы иним, Гүлмира келиним, мынакей Мухаммед менен Асел көңөр бүгүн баш кошуп, колдонуп ашып атасыңар. Ылайым силердин турмушуңар дайыма ачык болсун, жарык болсун. Бул турмушта кандай адамга жакшылык болсо ошонун баары силерге буйрусун. Кыргыз эли аман болсун,
Кыргыз элинин ичине барып ушул жерде мынакей Аксы деп атабыз, тиги Нарын деп атабыз. Кыскасы баардык ушу биздин элибизде аманчылык болсун, токчулук болсун. Анан эми оомун деп бир ушу 2 жашка бакыт тилеп, жакшылык, ден соолук тилеп бир оомун деп атагын коюлу. Анан дагы бир айтарым, ушу сценарийибизге бир кол чаап, ушундай тойду алып барганда мен ушунчалык кубанып атам. Сценарийин сен кыргыз элине кызмат кылып жүрө бер. Отурган жаш ошектордун баардык тойдун көөлөрү сенин ар бир сөзүңө ушунчалык рахаттанып, тойду мен көөлө тойго катышып жүрөм, ушул жашка келип бир топ жашка барып калдым. Бирок бүгүнкүдөй тойду мен чанда көрөм. Сага чоң рахмат. Бир оомун деп коелучу, 2 жаш бактылуу болсун, чоң рахмат. Темиралы сага ден соолук болсун, келин экөөңөргө. Сен кыргыз элине керектүү адамсың, мындан ары дагы кызмат кыла бер. Сенин чыгармаларың мындан көп жыл мурда эле докторлук диссертацияга тантыктуу болгон. Ошону жыйынтыктап бир доктор болуп койсоң, кыргыз эли сени унутпайт. Амин. Чоң рахмат. Жаңа экөөбүз калат элек. Аны барактабы. Макул. Гүлбар эже кичине Ажаға дуа кылабыз. Эки сөз. Гүлбар эже бизге дегенде пайгамбарыбыз алейхисалам айтты: "Хайрукум хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли" dedi. Эркектин эң мыктысы, эң жакшысы өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган dedi. Анан пайгамбарыбыз алейхисалам айтып атат: "Силердин араңардан мен сыймыктануу менен, мактануу менен айтамын, үй бүлөмө эң жакшы мамиле кылган менмин" деп атат. Демек Мухаммад инибиз ушул мына үйлөнүп атасың, келинчегиңди сыйла, пайгамбарыбыз алейхисалам өзүнүн келинчектерине сыйлаган, урматтаган, сен дагы ошо пайгамбарыбыз алейхисаламдын жолунда болосуң. Анан келинибизге тиешелүү хадисинде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисалам айтты, хадиси шарифинде, эгерде адамга адам сажда кылганга Аллах Таалам уруксат берсе, биз билебиз, сажданы бир гана намазда, ибадат кылганда пешенебиз жерге тийгизебиз, Аллага сыйынганда. Башка нерсеге бизде шариятыбызда тыюу салынган. Бирок эгер ошондой учур болуп калса, мен буйрук берет элем деди, бүт аялдарыны өзүнүн никедеги күйөөлөрүнө, жолдошторуна сыйынсын деп. Демек тыянак чыгат, ушунчалык урматтагын, ыраазылыгын тапканы аракет кылгын. Себеби жөнөкөй эле бизде шариятыбызда жөнөкөй эле бир сөз бар. Эгерде сен күйөөңү сыйлап, ыраазы болуп аткан болсоң, албетте сага Аллах Таалам ыраазы болот. Ошого иншалла ошого аракет кылгыла. Bir minut konuklar, bir minut gelin sarılı kanca